Жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун кароого 17 февралда киришет. Тажикстан 4 суу сактагыч боюнча билдирүү таратты. Максат Ажы Токтомушев муфтийлик кызматтан баш тартты. Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Бакыт Кудайбергенов алгачкы иш-чараларын айтты. Жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун кароого 17 февралда киришет. Бул тууралуу төрага Талант Мамытов билдирди. Эске салсак, баш мыйзамдын жаңы долбоорунун үстүнөн 2 айдан ашуун иштеген Конституциялык кеңешме 2 февралда ишин аяктап, документти парламентке жиберген. Аталган кеңешме президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген бул долбоорду 27 февралда кабыл алган. Тажикстан 4 суу сактагыч боюнча билдирүү таратты. 10 февралда бул өлкөнүн Тышкы иштер министрлигинин сайтына кыргыз-тажик чек-арасы боюнча билдирүү жарыяланып, ортодогу тилкенин делимитация жана демаркация иштери бүтө электиги, сүйлөшүүлөр уланып жатканы белгиленди. Тажик тарап жакында Жогорку кеңештин депутаты 4 суу сактагычынын башаты Тажикстанга өтүп кеткени тууралуу айтканын, эл аралык укук нормалары боюнча ал тилке делимитация боло элек деп эсептелерин жана бүгүнкү күндө кайсы бир талаш жерди өткөрүп берүү тууралуу сөз жок экенин жазды. Тажикстан кыргыз тарапты чек-ара маселелери боюнча билдирүү жасоодо этият болууга чакырып, такталбаган маалымат чек-арадагы абалдын туруктуулугун бузушу ыктымалдыгын билдирди. Буга чейин өкмөт башчы Улукбек Марипов Жогорку кеңеште сүйлөп жатып, Баткендеги 4 суу сактагычынын башы тажик тарапка өтүп кеткендигин айткан. Буга нааразы болгон жарандар Мариповго калпыс билдирүүсү үчүн нааразычылык билдиришкен. Максат Ажы Токтомушев муфтийлик кызматтан баш тартты. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Максат Ажы Токтомушев өз каалоосу менен арыз жазганын муфтияттын басма сөз кызматы билдирет. Бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет муфтияттын башкы бухгалтери мыйзамсыз финансылык иштерден улам кармалганын жарыялаган. Ал зыяратчылар тарабынан кошкон акчасын жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыяларды берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрүн алуу менен өздүк максаттарына жумшагандыгы аныкталган. Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Бакыт Кудайбергенов алгачкы иш-чараларын айтты. Эпидемиялык абалды жөнгө салуу жана COVID-19 каршы иш-чараларды натыйжалуу уюштуруу, Бишкек шаарынын башкы планын ачыктыгын камсыздоо, шаардык бюджеттин толукталышын жана сарпталышынын ачыктыгын камсыздоо, ар бир муниципалдык кызматтын жана муниципалдык ишканалардын ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын камсыздоо жана уюштуруу, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, шаардык коомдук транспортторду экологиялык талапка жооп берүү иштерин тездетүү, шаардыктардын суроо талаптарын ыкчам чечүү максатында санариптештирүү тиркемесин тез арада киргизүү сыяктуу орчундуу маселелер биринчи кезекте чечилиши керектигин билдирди. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарууга Бакыт Кудайбергенов тайындалган. Бул тууралуу буйрукка бүгүн премьер-министр Улукбек Марипов кол койду.